Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ток-шоу кыйын өз ишин баштайт. Биз ошо эфирге өлкөнүн 7 дубанынан келген аялдардын, айымдардын, ошо биздин тренингке келген айымдардын үчөөнү чакырып жатабыз. Бул Көлдөн, Чүйдөн жана ошо Нарындан. Биз ошо жерде көтөргөн тема өтө кызыктуу деп ойлойм. Анткени жакында эле биз Айзаданын өлүмү тууралуу аябай чоң бир талкуу жаралды биздин коомдо. Негизи ушул маселеде бизде Кыргызстанда актуалдуу деп ойлойм. Ушу тема тууралуу сүйлөшсөк, темага ылайык мен ушу катышуучулар менен тааныштырып өтсөм. Асаналиева Кыял, Октябрь айылдык кеңешинин депутаты, Көлдөн келдиңиз. Куш келипсиз. Гүлбар Сапаралиева, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын мугалими, саламатсызбы? Жана ошондой эле Кымбат Жусупалиева, Ак Мүйүз агартуу коомдук бирикмесинин башчысы, мугалим, Ат башы районунан келдиңиз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Ала качуу маселеси бул жакында эле биз өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк. Былтыр эмес, бир жыл мурун Бурулай деген кызыбыздан айрылдык. Ушул бир чоң көйгөйлүү маселенин кесепетинен. Андан кийин мына ушул жылдын башында азыр Айзада деген кызыбыздан да айрылып жатабыз. Анткени биздин эркектер дагы эле ала качуу аркылуу турмуш курам деген ниети бар экен ошо убакытка чейин да. Бул биздин салтыбызга ылайык деп алар айтышат да. Ага ылайык тиги биздин башкы прокурор да жакында деген салт болсо эмне кылайын дегендей айтты да. Бирок силер кандай деп ойлойсуз, эмне үчүн бул маселе дагы эле көйгөйлүү деп эсептелинет Кыргызстанда? Эмне үчүн дагы эле биздин эркектер аялдар менен сүйлөшкөнгө барбайт, барып эле ала качып эле мешөккө салгандай эле үйүнө алып келип отургузуп, анан ошол киши менен кантип жашайт? Ошондой болобу? Азыркы мурун билбейм, эже айтып берер, мурун кандай болчу, ушундай мындай окуялар болчу беле, эмне үчүн мурун ушундай болчу? Бирок азыр башка жашоо. Азыр биз башка мындай заманда жашап атабыз. Кыял, сизден баштасак кандай дейсиз? Мен алгач айтат элем, эң биринчи бул бала чакта кичинекей балдарга тарбия берүүдөн башталат бул нерсе. Уулду уулдай, кызды кыздай тарбиялоо. Үйдөн. Мисалы үчүн уулуңа уулум, ал сөзсүз түрдө жакшынакай келинчектүү болуп, жакшынакай балдарды тарбиялап өстүрөсүң. Сен ал кызга мисалы үчүн орой эмес, керек болсо жамандаш керек болсо көз караш менен карабашың керек. Ал да бирөөнүн кызы, бирөөнүн алмынчоктой баласы. Жана аны сен сүйүп жана сүйдүрүп алышың керек. Бул абдан сонун, бул үй бүлөдөгү чоң мыкты гармонияны түзөт. Же кыздарга дагы ар бир кыз өзүнүн бактысы үчүн да күрөшүш керек. Жөн эле ала качылып кетип, мына ошол жакта отуруп калып салт экен, анан уят экен, кайра барганда мени кабыл алабы, кабыл албайт, эли эмне дейт деп калып калбай, ар бир кыз өзүнүн бактысы үчүн күрөшүш керек. Себеп ал деген жөнөкөй эле бир буюм эмес, бир жөнөкөй эле бир уурдалып кеткен тоок же ууй же кечирип коюңуздар, жанакы дагы эмнелер уурдайт. Вот ошолорду уурдаса болот да, бирок аял кишини, аял затын уурдап, анан ошол адамды буюм катары эле пайдалангандай болот. Андай уурдалган бакыт дагы мен ойлойм өтө кыска же ушул баасыз болуп, мындай баркы да болбой, аны бир кулдай эле көрүп калабы деп да ойлойм да. Анан ошондуктан кыздарга дагы бала кезде ушундай жакшы тарбия берип, эртерээк ушул үй бүлө жөнүндө, турмуш жөнүндө, негизи эле ушул турмуштун татаалдыгы жөнүндө жана ошол мезгилде өзүңүн эркиңдин күчтүүлүгү жана өзүңүн бакытың үчүн күрөш жөнүндө көбүрөөк ата энелер кыздары менен, уулдары менен сүйлөшүш керек деп ойлойм. Өкүнүчтүүсү, азыр 21 кылымдын 21 жылы болсо да көчөдө биз айылда гана уурулук болот, мисалы үчүн ала качуу болот десек, баягы эле Талтамалдын тушунда, Борбор шаарында болгондо дагы жанакындай видео көзөмөлдөр турган жерде эле ачык эле кыз ала качылып атат. Ушундан түшүнсө болот, биздин дагы бул нерсе Борборду дагы же айылды да карабастан, бул биздин мырзалардын, жигиттердин дагы
ушундай эме илгертен келаткан нерсе ала качып алсак эле кайда бармак эле отуруп калат деген ушундай тенденция жаралып калган деп ойлойм да. Бул бир эле эме көрүнүш эмес, бул ар кайсы жерде болуп турат. Ар бир 5-чи кыз ушундай ала качууга дуушар болот экен азыркы учурда. Бул эми чындап эле төбө чачың тик турат да. Керек болсо кечирип коюңуздар, менин 5 кызым бар. 5 кызымдын тагдырына корком да. Бир күнү эле Талталаман тушунда ушундай Борбор шаарында окуп аткан студенткалар болсо ала качылып кетсе, анан кандай болот аягы депчи. Кудайдан көбү тилейт го, эми жакшы жерге эле барса экен, эми ала качылып кеттир, эми жакшы эле жер болсо экен, күйөөсү жакшы болсо экен деп. Бирок бул өзүнчө эле бир жапайычылык болуш керек. Жапайычылык. Азыр ушундай 21-кылымда Европа менен тең жашап аткан мезгилде өлкөлөрдүн баарынын эми бүт цивилизациясы мындай алдыга кетип, анан баягы жапайычылык кайра келгени дагы мен ойлойм бул туура эмес. Албетте бул нерсени мен жана кайталап кетейин, бала кезинде эле биз ушундай тарбия беришибиз керек да балдарга. Себеп дегенде канча кыздарыбыз ушул нерседен курмандыкка да чалынып, бактысы талкаланып, үмүттөрүнүн баары үзүлүп, кыялдарынын баары бырын-чырын болуп, тепселип, анан аягында үнсүз эле бир көз каранды бир буюмга айланып калат, бирөөнүн менчигине. Же жумушу жок, же иши жок, же башка жака бара албай, балалуу да болуп калып, анан ошол жерде өмүр бою мындай жашап калган көп аялдарды көрүп алып, ушуларды көп ойлоносуң да. Негизи бул жерде ушул ала качууну көп биздин жарандарыбыз салт катары кабыл алып атат. Бирок биздин кыргызыбызда да сөзсүз түрдө салттарыбыз бар. Баягы сөйкө салуу, кудалоо дегендей. Бирок муну дагы мажбурлоо жолу менен эмес. Мен баягы өзүм юрист катары айткым келет да, бул негизи салт эмес, бул кылмыш. Баягы жазык кодексиндеги бир тарыхына кайрылып келсек, негизи бул кыз ала качууну 97-жылы эле жазык кодексине киргизилген, бирок өтө жеңилдетилген, бир 3 жылга чейин эле жаза чарасы каралган да. Андан кийин баягы жарандарыбыздын арасында ошондой эле мыйзам чыгаруу органдар тарабынан бул ошол убактагы жазык кодексин карап отурсаң, мал уурдоо деген берене бар болчу. Андан тышкары адамдарды, жалпы адамдарды уурдоо деген беренелер бар болчу. Бул оор кылмыштардын катарына кирчи. Дагы кыз ала качуу эмнегедир эле бир жеңилдетилген беренелердин катарына кирип калган. Бул деле адам уурдоого кирет да. Бул дагы сөзсүз кириш керек да. Бул дагы ошон үчүн. Бирок регистрация кылганда башкача регистрация кылат да. Жок, мунун негизги мотиви баягы үй бүлө куруу маанисинде уурдап аткан себеби да. Ошондуктан жанагы мал уурдоого деле 10 жыл каралып атса деп 2013-жылы ушул жазык кодексине өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр киргизилип, бул кыз ала качууга 5 жылдан 7 жылга чейин жазык чарасы каралган. Эми аны иштейби ошо? Азыр эми баягы өзүңүздөр билесиздер, 1-январдан 2019-жылдын 1-январынан баштап жаңы кодекстер киргизилип, жазык мыйзамы кайрадан толукталбастан кайрадан жаңы жазылып чыккан. Бул жерде 175 беренеден 178 беренеге чейин ошол үй бүлө салттарына байланыштуу жана жашы жетелек өспүрүмдөргө байланыштуу кылмыштар каралганда, ошол 175 беренеде азыр биринчи бөлүгү боюнча кыз ала качуу жашы жеткендерге да, мисалы үчүн 18 жаштан өйдөлөргө 5 жылдан 7 жыл 6 айга чейин, ал эми экинчи бөлүгүндө жашы жетелек 18 жашка жетелек 18 жашка жетелек кыздарга 7 жыл 6 айдан 10 жылга чейин жазык чарасы каралган. Муну эми баягы биз коомдо баягы көбүнчөсү менин өзүмдүн жеке оюм да, бул мектептен баштап элечи ушул эң биринчи сөзсүз түрдө бул үй бүлө, ата-эненин тарбиясы балага аябай чоң жардам берет. Андан тышкары чөйрө дагы көп бир жардам берет. Ушу балага чөйрө да таасир берет. Аябай чөйрө таасир берет. Анткени сен кандай адамдар менен жүрөсүң? Анткени жаш балдардын аң сезими жанагы орусча айтканда губка деп коет го, бат кабыл алат. Бат кабыл алышы эле анан муну салт деп атпайбы? Муну мындай деп атпайбы деген сыяктуу эле баягы мен болгусу жакшы көрүп атам. Бул мага баягы көңүл түшпөй атат. Мен мындай эле ала качып алсам болот. Апам деле айтып атат, ала качып келсең эле отугузуп коебуз деп. Ошол үй бүлө тараптан ушундай бир
туура эмес информациялар кетип атат да. Анан тышкары бул жоопкерчиликке бул жерде деген жалаң эле ошо ала качып кеткен баланын өзү эмес, ошого жардам берген жана катышуучуларды да жоопкерчиликке тартыш керек негизичи. Мисалы үчүн ата энеси ала качып келе бер дейт, анан жеңелерибиз ай баарыбыз эле ушинтип келгенбиз, отуруп калыш керек деген маани бар. Андан тышкары апаларыбыз эшиктин алдына жатып алышып, мына бактысыз болуп каласың, мени аттап кетсең деген сыяктуу. Бул баары кимге кирет? Бул баары катышуучуларга, же болбосо орусча айтканда жана соучастниктерге кирип калат буларчы. Бирок алардын жоопкерчилиги жок. Жоопкерчилиги жок. Анан дагы көп ошо түшүнүк бербей жүрөбүз да. Анткени ошол ала качкан кыз эле арыз жазыш керек деп бир түшүнүк төрү да бар да. Бул жерде баягы юридикалык жактан арыз жазган эле кыз эмес, ошол ала качууга күбө болгон ар бир жаран келип укук коргоо органдарына арыз менен кайрылса болот. Кайрылып, мына биз күбө болдук, могу баланча жерде мондай ала качуу болду деп баягы ошол жерге арыз жазыпса болот да. Анан эми баягы сиз айтып кеттиңиз, жана Айзаданын окуясы боюнча азыр эми баягы көбүнчөсү милицияларды күнөөлөп жатып калышпадыбы? Эми бул жерде мен деле милиция тараптарга дагы тарткым келбейт, бирок бул жерде ошол кичине ушул 2019-жылдан баштап жана жаңы киргизилген мыйзамдар боюнча анча-мынча мыйзамдарыбыздагы баягы карамачылыктар болуп, жанагы милиция тараптан баягы убагында ошол иш каралбай калганын баягы милицияларды күнөөлөп жатат. Чындыгында анткени Ол чын да. Чын, бирок алар мыйзам чегинде иштеди, анткени жанагы опера работниктер деп коебуз, опергруппа деп коет го, эми ошолор да бир оперативно разыскной мероприятие деп коет, ОРМ деп коет да, эми ошол мурда бар болчу. Азыр ал жок. Алар баягы соттон санкция алып келмейинче эч кандай азырынча мындай бир иш чараларды жасай албайт да. Ошон үчүн баягы милициялардын колу буту кичине кармалып калганы деле бар. Ал жөнүндө айтышты милициялар деле. Сиз айтып кетсеңиз, ушу ала качуу бул көйгөйбү же салтпы? Эми бизде Кылмыш деп да айтылды да. Кыргыз элинде де ал муздактан бери эмнеге кылымдар бою кыргыз болуп сакталып калдык? Анткени бул деген улуттун уңгусун, ошо улуттун идеологиясын кылымдар бою ошо сактап келген биздин ата бабалар. Ошонун негизинде биз сакталып кетик. Жоголуп кеткен канча эл бар. Мына ушуну биз өзүбүз ата эне дагы коомдо бар, бала дагы укук коргоо органдары деги койчу бар тең ошонун биринчи ошону эсибизге тутушубуз керек. Жөн эле баягы таң атты кечкиде тамак иштим, анан эмеге жумушка бардым, анан кайра келдим дебейчи. Анткени бул мамлекет, Кыргызстан мамлекет. Эгер Кыргызстан мамлекет жоюлуп кетсе, анда жанакы мына конокко келесиң да, жакшынакай сыйлап атат, этин берип атат, төшөгүн салып атат, бирок баары эмнеге үйүңө кеткиң келет. Сен өзүң адамдык эркиндигиң жок. Эртең үйгө кеткин. Ошо сыяктуу ар бир адам, мен ойлойм, ошондой ушу мамлекетти канткенде өнүктүрүп, канткенде ушундай өзүбүздүн үйүбүздө өзүбүз эркин жүрөбүз. Бул буга чейин ата бабалар кантип келген деген ой толгообуз болуш керек. Мисалы үчүн жанагы аялды, мынакей адабияттарды окусак, аялды кыргыз эли деген уңгу катары алган. Жанагы сүйлөмдүн уңгусун ага жабышат. Тиги орусча айтканда окончание, суффикс, приставкалар жабышат. Значит, бир эле тиги эмеси бул аял болуш керек. Анан может биздин жигиттер дагычы ошону балдарыбызга ошону куюш керек. Жанагы ырда айтып атпайбы, бул уңгу, аял деген уңгу, жердин жүрөгү. Эгер аялың кандай болсо, эгер жакшы аялдан жакшы бала төрөлөт. Бул жакшы бала деген ошо улуттун уңгусу. Мына ошону ошо жанагы турмуш кура турган, турмуш курчу мезгилде бала азыр кыз өзү билет. Мына ошого патриоттук сезимин ошого даярданыш керек. Мындай сырт айтпаса деле. Бирок карабайсыңарбы, азыр сиз айтып атпайсызбы, ушу негизи биз тарбия жөнүндө сиз айтып кеттиңиз да, негизи тарбияны деген үй бүлөнүн ичинен бериш керек да. Биз айта беребиз, мектеп алсын ушу функцияны деп, бирок негизги тарбия үй бүлөдө берилет да. Туура, ошон үчүн үй бүлөдө эркек балдарды, сиз айтып кетпейсизби, эркек балдарды туура тарбиялаш керек да. Анткени сиз чын эле айтып кеттиңиз да, ушу аял бул үйдүн ырыскысы, бул мамлекеттин ырыскысы. Эгерде аялга болгон аяр мамиле болсо,
анда биздин коом да кичине оңолот да. Аялга болгон мамиле бизге агрессивдүү болуп атпайбы? Аялдын деп өзүнүн укугун менин укугум деп чыгып айтып баштаса эле басып жатып калышат да, комментарийлер менен жана мындай коомдо деле мындай терс мамиле жасайт да. Бирок аялга болгон мамилени коом да өзгөртүш керек. Анткени аял болбосо биздин рызкыбыз жок ушу өлкөбүздүн. Ошого карата биз баардыгыбыз мындай өзүбүздүн мындай күч аракетибизди жумшашыбыз керек да, элге түшүндүрүү аракетин. Сен мына депутатсыңар да, жеткиргиле ошонун баарын. Анткени биз да жеткиргенге аракет кылабыз да, анткени биз журналисттер. Анткени биздин коомдун мындай мамилесин, аялга болгон мамилесин буруш керек болуп атат да. Анан дагы бир нерсе, биз өзүнчө бир уникалдуу калкпыз да, кыргыз эли ушундай эле. Биздин деген жанагы каада салттарыбыз уникал. Бир да эмеде элде андай каада салтыбыз жок биздин. Бир жакшынакай ак сакалды улууну урматтоо, кыздын 40 чачуулуу деп ошо кыздын 40 чачуулуу деген нерсени ушуну киргизиш керек да, анткени жок болуп атпайбы ошо сыйлоо. Мына тиги жанагы юристтер, мына юристтердин жанагы жосо милиция укук коргоо органдарындагы жанагы өздөрүнчө кодекс жанагы эмнелерчи, статья бир ушунун баардыгы бир кыргыздын менталитетине ылайыктуу, кыргыздан ата бабадан бери келаткан тарбияны биз көбүнчөсү мындай европалашып кетти деп ойлойм. Мен кээ бир жанагы статьяларды окуп калам. Европалашып кеткен жок. Бул жерде андай эмес. Бул ушинтип ар бир адам ошо аялга мындай терс мамиле жасаган адам ушинтип айтат да. Ушинтип айтат да, биз деген ушу европалаштырып кеттик, биз запад тияк бияк деп. Бирок андай эмес да. Бул өзүң ичиңде тарбия албасаң, сен аялга ошондой мамиле жасайсың. Эгерде энеңди сыйлабасаң, эгерде карындашыңды сыйлабасаң, эгерде ошо мына келечектеги келинчегиңди сыйлабасаң, анда кандай мындай эме болот? Сый деген нерсеничи түпкүрүнө чейин ошо философияны билиш керек да. Сый бул эмне? Сен ошол эле баланычы энеден төрөлгөн ал бала эркек бала, ала кашчу бала. Ошонун карындашы бар, же ошонун эжеси бар. Мына ошо эреки ошого кылган мамилени ойлонуш керек. Ошону айтып атпаймынбы, үйдөн кыздарга аяр мамиле, кыз дагы ордун билиш керек. Кыз дагы ошол үй бүлөдөгү өзүнүн ордун билиш керек. Аял да өзүнүн ордун билиш керек. Бул жерде биз айтып атам, жазылбаган мыйзамдар бар биздин эмеде. Бизде мектептен келаткан кыз конок деп коет. Кызды сыйлап бүлпүлдөтүп багышчу. Бул деген өзүнчө асмандагы жылдыз, жакада кунтуз деп кызды айтат. Кыз деген башка жака кетет. Бул кыз деген конок деп коюшат. Ошондуктан алар деген ордун билсин эмес, накта төргө отургузчу. Кыздардын орду төр болчу. Ушундай үлпүлдөтүп, жашынакай багып, анан ким жаман кишиге бергиси келет, ыра көргүсү келсин. Ошондуктан илгертен эле биз кыздарды абдан жакшы сыйлап, урматтап, ошону менен бирге эле аял затын негизи эле кыргыз эли биринчи орунга коюп келген. Бирок азыркы учурда заманда такыр башкача тенденция болуп баратат да. Аялдардын сөзү, жана сиздер айткандай, менин укугум, анан менин ордум дегенде, сенин ордуңду билсең, ордуң тетиги улакада деп да коюшу ыктымал азыркы учурда. Ошондуктан биз ошол илгерки салттардын, жанакы кыргыз эли бүт жалпы эле кызды абдан сыйлап урматтаган ошондой эмеге жетишибиз керек да. Адамдык ошол баалуулуктун негизги эмеси ошол да. Бизде канча жашынакай кыздар, ошол азыр абдан жашынакай үлпүлдөгөн кыздардын сонун кыялдары талкаланып калып атат. Ушу биздин жөнөкөй бир жаман тарбия көрбөгөн, мүмкүн өздөрү бактысыз, мүмкүн аларды эч ким сүйбөйт ошолорду. Кечирип коюңуздар. Аларды карабайт, мүмкүн анан ошо өчтөрүн алып күч менен, зордук зомбулук менен ошо бир сүйүүгө, бакытка жетем деп ойлогон жигиттер бар да. Мен айрым жигиттерди айткым келет. Көп жигиттер да азыр өтө билимдүү, кыздарды да сыйлашат, ата эненин тарбиясын мыкты көргөн, жаш окуган жаштар көп. Мен ошого кубанам. Сүйүнөм, эсептегенде жаштар менен көбүрөөк иштейм. Эркектердин баарысына мен көйлөккө түшүргүм келбейт, бирок айрым бир адамдар бар. Мен ойлойм, алар өздөрүндө ошол проблема бар да. Септегенде алар бактысыз адамдар гана ошондой жаман ишке барышат. Анан карабайсыңар, ушул эле кезде өзүбүздүн аялдарыбыз да, алардын да ролу аябай чоң болуп атпайбы? Анткени ала качууда
аябай көп да мындай адамдар ушул ала качуу процессине катышкан. Бул балдар эркек жигиттер, алардын достору анан үйгө алып келгенде ата энеси болот атпайбы, атасы, энеси, жеңелери, бул аял заты болот атпайбы. Эмне үчүн алар бөгөт койбойт, эмне үчүн алар макулдугун беришет да ушундай түрдө эмеге турмуш курганга. Көп учурда жана бала жаңы төрөлгөндө эмес, эми ушул баланын аң сезими киргенден баштап эле эне баласына өзгөчө эркек балага үйүндөгү карындашын сыйлаганга, көчөдөгү классташтарын сыйлаганга, аял дегеле аял кишини сыйлаганга эне чоң роль ойнойт. Эне жанагындай бир туура эмес сөздөрдү сүйлөй берсе, мисалы үчүн да, анан ала качып келсе деле эчтеке болбойт деп ушундай бир же болбосо жанагы бул нерсеге да көп бир фактылар ойнойт да, социалдык, экономикалык, анан балам эмне кылабыз, акчабыз жок, эптеп эле ала качып келип үйлөнүп ал деген сыяктуу да. Эне көп жерден ошол айтабыз го, мамлекеттеги эң негизги ячейка бул үй бүлө. Ошол үй бүлө көп туура эмес жанагындай бир информацияларды берип, анан балам тиги кыз жаман кыз экен, бул жаман кыз экен, анан тарбиясы жок экен, анан андай кыздар мындай деп деле эркек бала эне кыз кишини жамандабаш керек да, анткени өзүң аялсың сен. Сен ошол үйдө өзүң энесиң, мисалы үчүн да. Ошол эле кыздын дагы энеси бар, ошонун да үй бүлөсү бар. Ошон үчүн үй бүлөдөн бир үй бүлөнү сыйлаганга үйрөтүш керек. Чөйрө да үйрөтүш керек, ошонун баарычы. Эгер өзү чындап эле сүйүп, жакшынакай турмуш кургон аял заты эч качан ошол ала качуу процессине катышпайт. Көп учурда өзү ала качылып келген бактысыз аялдар кошулуп алат. Ой, мен деле ала качылып келгем, отура берген, жакшы эле болот. Жакшы үй бүлөгө келдиң, отур, эмнени дагы калайсың деп. Баланча малы бар экен, тиги машинеси бар экен дегенге чейин ошол болбогон нерселердин баарын айтып, ынандырууга аракет кылышат. Анан ошолордун баарысы чындап эле анан карабайсыңарбы, дагы бир маселе да. Анан алып келишет, ошентип деген айтышат да, сиз айткандай айтышат да. Отура бер, эмне кыласың, үйүңө барып, мына жакшы, бул жакшы бала, жакшы эне атасы жакшы уят кыласың дейт. Анан тиги жок, мен кетем деген убакта келишет кыздын ата энеси же обычно кыздын жеңелери, пеңелери келишет, алар отургузуп кетет. Сен уят тияк жакта эле ошондой болот атпайбы? Мына көп учурда чыккан кыз катарына кирип каласың деген сыяктуу болуп, ошентип кыздын намысына тийип атышпайбы? Кыздын өзүнүн эле туугандары ошентет. Биз тарапта да ушундай учурлар болгон, ошол кызды отургузуп кетишип, бирок кыз деген ушундай эрки күчтүү кыйын кыз экен, басып кеткен. Басып кетсе бирок өзүнүн үйү кабыл албай калган дагы бир өзүнчө көйгөй жаралат да. Анан ошондо ошол билем, бул кыз өзү ушундай курман болуп калганда, что аны тиги тарапта, бул тарапта түшүнбөй коюшкан. Мына ушундай дагы андан тышкары менин оюмда ушу социалдык роликтер көп болсо дейм да. Ошол социалдык роликтерди дагы бул биринчи үй бүлө деп атпайбызбы, андан кийин мектеп ушу бала биринчи класска киргенден баштап эле ошол ушундай бир тарбияларды үйрөтүп, анан укуктук бир жана укуктук сабатсыздык болуп атпайбы, ошого балдары деп ушу мектепте мугалимдер кичинекей кезинен эле бул деген кылмыш, буга барбагыла деп ошол бир анан мисалы үчүн ошо кичинекей балдардын психологиясын карап отурсаң, алар деген коркуу сезими жок да, булардачы баягы кичинекей балдар эмес, жаш балдардын дегеним, жаш балдардын коркуу сезими жок. Жанагы жанында кошулуп алган балдардын да коркуу сезими жок. Мына азыр досубуз аял алган атат, буга жардам беришибиз керек деп баары ушундай бир патриоттук сезим менен барып бир балага аял алып барып берген атабыз деп анан жыргайбыз деген бир бул туура эмес түшүнүк болуп атат да. Ошого бир кандай менин өзүмдүн жеке оюм ушу мектептен эле кылмыш деген момундай болот. Анан сен мындай кылмыш жасасаң момундай ишке тартыласың. Анан жаткан жериң момундай болот, түрмөгө кезилип кетесиң. Ошол жерде момундай условияда жашайсың деп чоң бир программа керек, стратегия керек. Балдарга бир эме көрсөтүш керек. Антпесе аларда коркуу сезими жок. Жаштарда. Мугалим атарычы. Мына мектепте мисалы үчүн 8 саат болуп мектепте жүрөбүз. Бул мамлекет тарабынан ушундай бизге указаниялар келет, жанакындай тиги приказдар келет, зордук зомбулук тууралуу, рекетчилик тууралуу, уурулук тууралуу, ушундай бүт
бүт эмелер келет да, анан балдарга байма-бай жана форум, театрларды өтөбүз, инсценировкаларды өтөбүз, ошол эле жанакы участковый милициялардын өзүнчө деген сааттары бар келип, мына ушунун баары эле өтүлүп атат. Мен мындан сырткарымын. Мисалы үчүн ушу мектеп муну тарбиялабай атат баланы дегенчи, анан дагы эле жанакы проблемага кетем. Мугалим эмнесине үлгүрөт. Эгер ошо класста 40 бала болсо, жанакы стратегияларды урунуп атканда да ошо именно кайсы проблема келсе, ошого биз жанакы мисал менен, живой мисалдар менен айтабыз. Мынакей мисал морги жерде мындай болбоду балдар. Ошондо могу эмне болуп уккунга койт эле. Жанагы мисалы үчүн человековое общество деген эмелерде ушундай бир жандуу мисалдар келинет бул. Мен айтпайм бул да келбейли анан мындай. Бул деген мен жанакы жаштар, мисалы үчүн мурда деген жанакы аялдар совети, жаштар коомдук уюму, анан жеткинчектер, мына ушулар бар эмес беле. Булар акыркы мезгилдерде мындай кагаз жүзүндө эле калып калгандай. Анан ушу кездер ушу тарбия, вообще эле коомчулук жамаатты тарбиялоо бир мамлекеттик бир программа керек. Айыл өкмөттөр, мисалы үчүн аялдар кеңеши качан керек? 8 мартта аялдарды чогултуп туруп эле баягы концерттин берип анан апалар мындай деп эмес. Буларга бир момундай жана соц кызматкерлерге, жана соц педагогторго мына ушунун баарына кайра жактыран бир аялдардычы, мен өзүм аял катарычы мектепте баягы китептерди окуйсуң, мындай баягы просвещенный, бирок үйдө отурган аялдарга эне тарбиялап атат да, ошол эле тиги жанакы ала каччу эркек баланчы. Мына ошолордун бир просвещениясын көбөйтүппү же ушундай жакшы концепциябы ошону кылыш керек болот да. Негизи анан бул ким айтып кеткендей эле, Гүлбара айтып кеткендей эле, бул чоң медиа бир компания кылыш керек да. Бул мамлекеттин деңгээлинде өтүш керек. Сиз айтып аткан нерсе бул көйгөй, бул трагедия десек болот. Анткени биздин темада ушундай да. Кыялдары деген такыр деген ушу тагдырына балта чабылып атат. Анан ар бир кыз кыялданат да. Бирок ошо ала качуудан кетем деген кыз деген каргыштап салат атпайбы? Бул да деген тагдырына чоң бир таасир тийгизчү нерсе болот атпайбы? Ушундай барбы? Ушундай каргыштап анан кыз бактысыз болуп калган учурлар. Бул деген самовнушение деп коет. Мени карап коет, анан ошол каргыш келет го деп күтүү. Бирок алардын баарысына эгер эме кылбай, кандай десем, азыркы замандын заманбап жаштары менимче мындайга деле ишенбейт болуш керек. Андайга деле өздөрүн эме кылбаш керек да. Эме кылып. Бул жер өтө, кандай десем, негизи кыз киши, азыр биз ушу кыялдарын айтып атабыз. Негизи эле жалпы эле аял затына өтө деле чоң бакыт кереги жок, байлык кереги жок, дагы бир алтын тоолор кереги жок. Аялга көкүмдөй бакыт, бул үй бүлөсү керек. Сүйгөн адамы керек. Сүйгөн адамынан татынакай төрөлгөн жашынакай акылдуу балдары керек. Ошолорду тарбиялап, очогунан отун булалатып, анан кийин ушундай бир жашынакай эле бир кичинекей бөлмөдө керек болсо, бактылуулукта жашаса, ынтымакта жашаса, аял үчүн ошол көкүмдөй бакыт деп коет ушуну. Ушул нерсени ар бир адамга эле ошо керек. Ошо ар бир аял затына керек да. Анан элестеткиле, сүйбөгөн адам менен жашаса, ал жерде кул катары пайдаланса, аны аял катары, апа катары өзүнүн орду болбосо керек болсо, тети улагада болсо, бала төрөп берчү гана жөнөкөй эле бир кандай десем, бир функция гана аткарган адам болсо, эртеден кечке чейин тетиги мал салдын жанында жүрсө, ушундай эле кылышып атпайбы? Көп учурда ала качып барышып алып, аял заты катары барктап, керек мындай мамиле жасабай, кул сыяктуу, малай сыяктуу мамиле жасап, ата тегине чейин карап, сенин ата тегиң жаман, анан сени биз алганбыз дегенге чейин кайра колко кылышып. Анан мен азыр ушул эфирден пайдаланып, бүт урматтуу мырзаларга, урматтуу бүткүл ата энелерге кайрылгым келет. Жашынакай, татынакай уулдарыбыз бар, татынакай негизи эле жаштар бар. Мен азыр суктанам, биздин жаштар бул биздин келечегибиз. Баары сонун, баары мыкты. Бир гана өтүнүч айланайындар. Өзүңөр сүйүп, татынакай кыздарды, ошолорду сүйдүрүп, чындап эле. Биз керек болсо орусча айтайын, ухаживать эткенден да тажап жөн эле ала качып алгандар бар да. Ала качуу деген, мен как филолог катары айтайын, алып кач деген сөз. Алып кач, ал, анан кач. Ал урда деген сөзгө эле синоним да. Анан ага карабай, да эле сүйгөн жарыңды ушундай сыйлап, ухаживать этип,
Анан ушундай сонун жанагы ак жолтой ак өргөгөнгө киргизип алганга не жетсин, жакшынакай баталарды алып эки тараптан. Анан ушул эле чыгым кетет го деп ойлойм мен. Эмне үчүн айтып? Мыйзамдачы дагы жаңы мыйзамда каралганда ошол ата-эне кыздарын же болбосо балдарын деле мажбурлоп некеге тургузуу деген жоопкерчилик бар. Ал жаңы киргизилди да ошол жоопкерчиликти ата-энелер жакшы түшүнбөй атат да. Анткени эми көп анткенин себеби кызы же болбосо баласы ата-энеси үчүн арыз бере албайт да. Мен ата-эне мени мажбурлады депчи. Ошондуктан бул мыйзам могу берене мындай бир иштебеген мыйзам сыяктуу болуп атат. Биринчи жолу угуп атам. Бул бар. Бул бар. Ата-эне тарабынан же болбосо башка адамдар тарабынан мажбурлоп никеге тургузуу, андан тышкары дин кызматкерин чакырып келип мажбурлоп нике кыйдыруу деген бул мыйзамда бар. Бар турбайбы? Бар, каралган. 2019-жылдан бери мыйзамдар бар бизде. Ошол мыйзам бар, бирок баягы ата-энелер ошондагы может билбей атышабы, ошол боюнча деле буларга түшүндүрмө берсе, бул дагы кылмыш депчи. Бала деген, мисалы үчүн азыр дегенчи, бала кичинекей бала эмес, ал чоң бала. Анан кээ бир үй бүлөнүн балдары тиле албайт эне атасына. Аны сүйлөш, мени жакшынакай эле сөйкө салып келелик, анан алып келелик десечи, ошолор баягы тең туштарынын давай дегени менен чөйрө калып элечи. Чөйрө. Бул жерде чөйрө абдан көп эмени байланыштуу да чөйрөгө балчы. Эне атаны тиле албайт. Мен айтпайм, эне атанын баары ушинтип ала качып келе мен тиги акчамды үнөмдөйүн деген жок. Азыр дегенчи эне ата деген баласына азыр накапливать этип калды. Мунусун башатына берем, эгер кудам той берди, кызыма той бер десе, анда ресторанга той берем деп азыр дегенчи бала үчүн анткени ровесниктерим ушубайса үйлөндүрүп атышат да. Эч кандай ушундай эме баланын эмесин неметип калышты азыр дегенчи. Жок, алып качып кел, анан менде акча жок дебейт азырчы. Мен эне аталарга ушундай эме кылам да. Анан бул жерде деген тиги эме мен эми эркек балдардын натурасын билем, эркек балдардын анан кыздардын натурасын билем. Кыздар мен айтат элем, ошо энелер эмне үчүн ошо уңгусу деп атат. Биз ийкемдүүрөөк болушубуз керек. Кээ бир уяң эркек балдар ыймандуу, жакшынакай билими бар, бирок алар кыздарга сөз айта алган мындай уяң эркек балдар бар. Уяң эркек балдар бар. Алардын деген билими бар турат, анан кыз менен сүйлөшүп атасың эле, бир жумадан кийин айтайынчы, анан 2 жумадан кийин айтайынчы, анан белки шустрый тең туштары келет, тиги сенга эме жолугушууга чыкпадыбы дейбиз. Давай мынтип алып кетебиз дечи. Ошентип алагачылып келген колуктулардынчы бир эме какой-то проценти тааныш менен жашашат да, мага деле ак көйнөк кийгизсең эле келмекмин да деп, анткени эч бир кыз, мен ушундай эметем, мондай жок, мен күйөөгө тийбейм, мен мындай өзүмчө дебейт. Алар дагы балалуу күйөөгө тийгиси келет. Алардын кыялдары бар, бирок качат. Кыздардын кандай кыялы бар? Окууну бүтсөм, мен бүтүп контракт болуп атканда эне атам менен контрагыма кыйналды. Мен бир тиги жетишкендикке жетсем, эне атам бир эмесин актап коюп, анан бир эме бир машина алсам, эми бала да бар бир. Жоксо тиги кызматка турсам, андан кийин анан деп бир аябай сонун бир эмени жигит элестетет. Мен ошого турмушка чыксам, ал бала да, эми ал жашоону көргөндөн кийин сен кыялың эч убакта жетпесиң, бирок баары бир сен балалуу болуу бактысы, бул сен жанакы желаемый жигитке чыкпай эле бир жакшынакай элечи тапкан, сени сүйүп, колту кылып алайын деп ала качып барып, анан ошого желаемый бала төрөсөң, бул андан өткөндө бактылуу болот. Дагы бир маселе бар да. Ийкемдүү болушубуз керек го дейм да, ар жагынан делечи. Кээ бир жерде. Ансы да туура, ийкемдүү болуш керек, бирок салт бул биздин салт эмес. Ооба. Салт деп айтып атат, бирок бул салт эмес. Бул, не знаю, мыкачылыктын эле бир түрү да. Анан мына алып келди макул да, ала качып келди. Бирок балабайт да. Эгерде мындай артынан жүрүп, гүл берип, анан сөйкө салып алып келсе, башкача мамиле. Бактуураак болот беле. Башкача мамиле кылат ошо айымга. Эгерде ала качып келсе, анда башкача мамиле болот баягы. Баалабайт да. Ала качып келген кызды, анан сиз айткандай эле жанакындай кул катары кабыл алат. Кайненеси же бир жагынан ушу баланы жигиттин өзүнүн да. Негизги ушул чоң бир көйгөйдү да чечиш керек да. Анткени
мындай тарбиялаш керек. Тарбиядан да мурун ушул биздин мыйзамдарды да иштетиш керек да. Мыйзамдарды иштетиш керек. Мыйзамдарды иштетиш дагы ар бир адамдын өзүнүн колунда негизи элечи. Биз көбүнчөсүн жашыр баягы жанагындай намыс, уят деп баягы өзүбүз баягы арыздарды жазбайбыз, же болбосо кайра жазып коюп чукап барып кайра тосма арызыбызды жаза коебуз. Жок, биз мындай эле өзүбүзчө эле сүйлөшүп ала коелучу деп. Ооба, ичине акча берип койсо тосма арызды кайра алып алат. Кайра алып ала коюшат. Бирок азыркы мыйзам боюнча тосма арыз жазса дагы бул ала качууда ишти кыскартканга да болбойт. Жаңы бир мыйзамдарга киргизип атпады эле, бирок азыр кабыл алына элек, бирок өзгөртүүлөр киргизип атыппын да. Ала качуу бул эми тосма арыз менен бул ишти токтотконго да болбойт. Негизи мыйзамдар жакшы эле. Тосма арыз менен бул ишти мисалы үчүн кайра артка тартып алганга деген бул мыйзамда жок. Тосма арыз болсо дагы бул иш сотко чейин жетиш керек негизи. Бул ошондой да негизи. Ошол анан көп жеринен эле ошол тарбия экен да. Тарбия балдарга аябай туура тарбия берүү. Көп эмени анан кыздарды сыйлоо депчи. Анан биз ошо жанагы эле көбүнчөсүн эми бул жерде баягы эфирден тышкары деле сүйлөп кете берсе болобу. Мисалы үчүн үй бүлөдө деле мисалы үчүн баягы баарыбыз эле келиндүү болуп атабыз, кыздарыбыз бар дегендей. Анан мисалы үчүн кайнене же болбосо күйөө аялыңды ар жака оокат кылдырчы, сыйлабай эле кой. Келин да деген сыяктуу бир отношение кылбаш керек да негизичи. Келин болсо да ал бирөөнүн кызы. Келин болсо дагы ал ошол үйгө үй бүлө болуп келди. Сенин балаңдын жакшы көргөн жакшынакай жубайы. Анан көбүнчөсүн баягы мен көп жерден байкайм, кайненелер аны ошо келинди баягы даже баалагышпай эле сүйлөшүп алып келген күндө дагы кул сыяктуу мамиледе кылгысы келип, келин болгондон кийин оокат кылыш керек, келин болгондон кийин мынтиш керек, келин болгондон кийин антиш керек деп милдеттүү түрдө кылганы ошо мага кичине мен жеке оюм мага жакпайт. Кайнене болгондон кийин негизи башына кайтып келсек, ушул көп учурда мен ошо биздин жамаат, бизде Ысык көл областында Жалын жамааты бар. Мен көбүнчө жаштар менен иштейм. Аякта мырзалар менен гана эмес, кыздар менен да. Анан ошолордон керек болсо соцопрос жасайбыз да, көп учурда. Анан бир 2-3 өтө мындай көзгө урунттуу ушундай резонанс жараткандагы окуялар дагы бар да ичинде. Анан ошолорду карап, кандай десем, чыгармалар жазып, сценарий жазып, постановкалап, жаштарга тартуулап, жанакы миң көргүчө бир уккан дегендей кылыпчу, миң эме кылгыча. Анан ошолордун баарысын жасап, бул пайдалуу иштерди жасап атат болушубуз керек, бирок ошого карабай деле Каракол шаарында деле болобу, Токмок шаарында болобу, же Бишкек шаарында болобу, кыздарыбыз урдалган да, ала качылып кеткен. Бул маселе дагы эле ачык бойдон турат. Бул жерде мындай факты далилделген факты, бирок деген региондордо деле урдалып атат. Урдалып эле атат, бирок биз билген эле фактыларды көрүп атабыз. Өлүмгө алып келгенде, а негизи урдалып эле атпайбы дагы эле? Бар андай факт. Урдалып, керек болсо өзү ошол жерден басып кеткен кыздардын тагдырлары да бар да. Ошол жерден басып кетип, кайра башка жашоо баштап кеткен кыздар жөнүндө үлгү боло турчу, керек болсо. Ошо үлгү боло турчу ушундай жакшы образдар жаралган да, ошол кыздар жөнүндө биз жазып. Негизи ушу тема бүтпөйт окшойт, анткени канча талкуулайбыз, кайра эле талкууга мындай эмеге тема чыгып калат да. Бирок акыркы болсун дейм. Акыркы болсун, биз деле ошого үмүт кылалы, анткени бардыгыбыз каалайбыз да Кыргызстандай келечегине ушу аялдар, бирок аялдар эмес, бактылуу айымдар бактылуу келечекти түзө алат деп ойлойм. Анткени биздин келечек биздин балдар, если энеси бактылуу болбосо, ал деген трансформация кылып ошонун өзүнүн болгон тагдырын трансформация кылып балдарына да таасирин кылып атпайбы, таасирин тийгизип атпайбы. Эгерде эне бактысыз болсо, анда балдары да бактысыз болуп атпайбы. Ошондуктан мындай бул чоң бир биздин деген коомдо талкуулачу эмес, коом чечүүчү маселе да. Ошондуктан мен ойлойм, ушу региондордо силер да иштегиле, ушу маселе тууралуу. Мен ойлойм, эгерде коом кичине бурулса, ушу маселеге мындай кылмыш катары кабыл алса, анда мындай чечүүчү маселеге айланат деп ойлойм. Азырынча бул маселе чечилбейт, келет да, чечиле ачык бойдон турат да.
Силерге чоң ыраазычылык билдирем ушу бизге эфирге келип өзүңөрдүн оюңарды айтып кеткен үчүн. Мен эскерте кетейин, бизде ушу көлдөн коноктор болду. Асаналиева Кыял, Октябрь айылык кеңешинин депутаты Ысык көл облусунан, жана ошондой эле Гүлбара Сапаралиева, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын мугалими Бишкек, жана ошондой эле Кымбат Жусупбалиева Ак Мүйүз агартуу коомдук бирикмесинин башчысы мугалим Ат башыдан болот. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Аман эсен тургула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатта болуңуздар.